Саламатсыңарбы урматтуу угармандарым. Бүгүн силердин назарыңыздарда Бурулуш Сатиева айымдын эки тарап чыгармасы. Экинчи бөлүм. Алмазга бекем жабышып отурган Арсар тоонун түнкү салкын абасына жүзүн тосуп, асмандагы айды карап, тоонун кооздугуна суктанып бара жатты. Капырай, түн ичинде да тоонун арасы ушундай кооз болот экен, Ананчы, айрыкча айлуу түндө тим эле жомокта. Тоонун Арсарга жакканына эрдемсиди Алмаз. Четиндин жанына жеткенде мына келдик дегенсип, тору кыска кошкуруп токтоп калды. Алмаз аттан секирип түштү да колун Арсарга сунду. Колуңузду бериңиз, периштем, келип калдык. Куп болот таксыр. Арсар Алмазга колун сунду. Алмаз аны аттан так көтөрүп алды. Ай нуруна боюн чайып, тегерегиндеги анча-мынча бадалдардан өзгөчө бийик, өзгөчө түп-түз болуп койкоюп турат Четин. Алмаз Четиндин түнкү абага сенселип, шуудурап турган баригин карап, бир саам үндөбөй калды. Анан Четиндин кабыгынан аяр сылап, алдан эни ойлогондой эңшериле түшкөн жан дүйнөсүнүн бүлүгү Арсарга да өттү. Ушул жерде бир сыр бар экенин туйду кыз. Акырын Алмаздын жанына басып келип, анын Четинди сылап турган колунун үстүнө колун койду. Экөө үнсүз ширелишип көпкө турушту. Бир убакта Арсар айдын жарыгынан Алмаздын көзүнөн дабышсыз агып жаткан көз жашты көрдү. Кандайдыр бир себеп менен ушул Четин Алмаз үчүн өтө кымбат экенин сезди кыз. Бирок эч нерсе деп сурабады. Мындай учурда сөздүн эмне кереги бар? Алмаз көзүнүн жашын сүртүп, Арсар, кечирип кой мени, мен жөн эле, деп кызды колунан тартып кучагына бекем кысты. Арсар эч каршылык көрсөткөн жок. Алмаздын жүрөгүнүн согушу кулагына даана угулуп, ошол жүрөктүн кагышынан анын абалын түшүнүп турду. Арсар, мен энемди сагынганда ушул жерге келем. Билесиңби, түшүнөсүңбү, мен энемди аябай сагындым, деп буулугуп ыйлап жиберди. Арсар да Алмаздын көкүрөгүнө толгон муңун кошо бөлүшүп, карегине толо түшкөн жаш эрксиз мөлттеп төгүлдү. Кечир мени, Арсар, сенден башка айта турган бир да адамым жок мен. Сен мен үчүн бул жашоодогу жалгыз жакынымсың. Алмаз кыздын көзүн көргүсү келип, аны кучагынан бошотуп, жүзүнө үңүлдү. Кыздын көзүнөн учкан жылдызды көрдү. Кайгысын кошо бөлүшкөн жылуулукту, ааламга нур чачкан сулуулукту, эч качан чыккынчылыкка барбай турган улуулукту көрдү. Кыздын көздөрүнө арбалып, жашоодогу бардык жамандыктарды унутуп, көөдөнү асмандагы айга чейин алып учуп, ушул көз карашты түбөлүккө карегине чөгөрүп алды. Экөө Четин түбүндө көпкө отурушту. Алмаз Четин жөнүндө Арсарга айтып берди. Билесиңби, Арсар, энем өз өмүрүн, сүйүүсүн, айтылбай ичте калган арманын ушул Четинге айтып кеткендей сезилет мага. Ошондуктан мен энемди сагынганда ушул жерге келем. Арманымды, кубанычымды баарын ушул Четинге айтам. Бугумду чыгарып ыйлап алам. Анан жеңилдеп, кайра жаралгандай боло түшөм. Алмаз, бул жашоодо баарынан кымбаты эне экенин мен азыр түшүнүп отурам. Менин энем эми аман эсен келсе экен деп Кудайдан тилеп отурам. Эгерде башкача болуп калса мен кантем? Кыз Алмазга суроолу тигилди. Арсар, алтыным, антип айтпачы, энең сөзсүз айыгат. Азыр доктурлар күчтүү, айыктырышат. Энесин сагынып куса болгон кандай болоорун мен эле билейин. Сен андай азапты билбей эле кой. Алмаз Арсарды маңдайынан сылап, анын нымдалышып турган көзүнөн өптү. Көкүрөгүн жара тээп чыккан үшкүрүк мемиреген түнкү бейилдикти жаңыртып, теребелге сиңип кетти. Далайга өкүм сүргөн жымжырттыкты Алмаз бузду.
Арсар баса мен сага берейин деген белегимди унутуп аткан турбаймынбы деп ордунан тура калды. Ооба, чын эле, бирөө белек берем деди эле. Арсар тамашага чалды. Кана, эмне белек болду экен ал? Жөн эле бир оюнчук, баалуу деле эмес. Алмаз жандал бастап белегин каткан жерди каза баштады. Алмаз, мага белектин баалуусу керек эмес. Сен мага эмне белек берсең дагы ал мен үчүн баалуу болот. Алмаз, мен сүйүү деген эмне экенин билбейм. Бирок мен сени сүйөт болушум керек. Арсар өзүнүн сөзүнөн өзү уялып жер карады. Эмне дейсиң? Алмаз уккан кулагына ишенбей туруп калды. Арсар, мен жүрөгүмдү оорутпачы. Сен тамашалабай элесиңби? Алмаз, мен тамашалабай элемин. Арсар болгон демин жыйнап, башын көтөрүп, Алмазга тике карады. Арсар, Алмаз кызды өзүнө тартып бекем кучактады. Арсар, сүйүү деген эң бир сонун керемет сезим болсо керек. Сүйүү деген өмүр бою жүрөктө сактала турган сезим болсо керек. Адам баардыгын сүйө алат. Жерди, тоону, мекенин, эне атасын, кептин баары ошол сүйүүнү өчүрбөй өмүр бою жүрөктө сакташта болсо керек. Алмаз, сен мунун баарын кайдан билесиң? Мен жашоо жөнүндө көп ойлоном. Билесиңби, кээде менин оюма ушундай бир шумдуктуу ойлор келет дейсиң. Сүйүү жөнүндө да ойлоном. Алмаз жүрөгүндөгүсүн айтты. Алмаз, сүйүү деп эмнени түшүнөсүң? Мен сүйүүнү сүрөттөп же аныктап бере албайм. Сүйүүнү жөн гана жүрөгүң менен сезишиң керек деп ойлойм. Алмаз, сен менин сүйүүмдү сезип атасыңбы? Кыз акырын шыбырап сурады. Арсар, мен сенин сүйүүңдү сен айта электе эле сезгем. Баягы мектептеги окуядан кийин сен менин жүрөгүмдө жашап келесиң. Бирок мен кээде жаңылып атамбы деп коркчумун. Азыр болсо сенин сүйүүңдү жүрөгүм менен сезип турам. Мен сени ошол окуядан алда канча мурун эле сүйгөмүн. Сен унчукпаган, жапайы болгонуң менен биздин балдардын эң сулуусу болчусуң. Мен болсом сулуу деле эмес элем да. Ошондуктан өзүмдү сага татыксызмын деп ойлочумун. Арсар, мен дагы так эле сендей ойлочумун. Сен кыздардын эң сулуусу болчусуң. Мен өзүмдүн түрү суук кебетемден уялчумун. Сен мени эч качан карабайт го деп ойлочумун. Сен мен үчүн дүйнөдөгү эң сулуу кызсың. Сени ушинтип кучактап турам деп үч уктасам түшүмө кирген эмес. Алмаз кыздын көздөрүнөн өптү. Кыз каршылык көрсөткөн жок. Ого бетер агагын алып, экөө бири-биринин жүрөгүнүн кагышын даана угушту. Алмаз, мен сага деген сүйүүмдү өмүр бою жүрөгүмдө сактайм. Кыз Алмаздын көзүнө тике карап ант берди. Арсар, мени күт, макулбу? Мен кайтып келгенде экөөбүз ушул тоо коюнуна үй салабыз. Макулбу? Макул. Мен сени керек болсо өмүр бою күтөм. Жок, өмүр бою күтүүнүн кереги жок. Анда сен карып кемпир болуп, мен кемшең деген абышка болуп калмаймынбы? Экөө кыткылыктап күлүп алышты. Ошол учурда Алмаз жүрөкчөнү эстей койду кайра. Арсар, мен белегимди тапшырайын эми сага. Кана, көзүңдү жумуп турсаң, бир мүнөт. Сен аны эмнеге жерге көмүп койдуң? Картошка эмеспи анын деги? Арсар кылыктана тамашалады. Койсоңчу Арсар, ал картошка эмес, ал менин жүрөгүм. Кана, жум көзүңдү. Алмаз жүрөкчөнү ороочусунан суруп чыгып, кана эми көзүңдү ач деди. Эй, Буратино, мен баарын көрүп койдум. Арсар кыткылыктап күлүп жиберди. Мына бул сага. Алмаз кыздын тамашасына көңүл бөлбөй, жүрөкчөнүн жибинен кармап өөдө көтөрдү. Ой,
Ай нуруна чагылышкан жүрөкчөнү көргөндө Арсардын көздөрү алайып калды. Мунуң укмуш го тим эле. Алмаз жүрөкчөнү кыздын мойнуна такты. Анын нуру туш тарапка чачырап, Арсардын жүзүнө да ойноду. Дале болсо көз кумары канбай, Арсар жүрөкчөнү тиктеп турду. Алмаз, бул өтө кымбат баалуу буюм го, сен муну кайдан алдың? Балким кымбат болсо керек. Мен мунун баасын билбейм, билгим да келбейт. Муну мен жерден чопо казып атып таап алгам. Эми бул сеники. Рахмат сага, Алмаз. Мен муну эч качан жоготпой тагынып жүрөм. Мен ал түгүл буга ат таап койдум. Мен муну эненин жүрөгү деп атап коем, макулбу? Сен буга сонун ат таптың. Бул чын эле эненин жүрөгүнө окшош. Карасаң, түн ичинде айлананы жарык кылган. Бул жашоодо эненин жүрөгүнөн күчтүү, эненин жүрөгүнөн жарык эмне бар? Алмаз, рахмат сага. Кыз Алмаздын жүзүнөн өптү. Анан Алмазды кумар толгон көздөрү менен көпкө карады. Ушул көз караш менен жүрөгүндөгү сүйүүсүн тартуулады. Алмаз да аны тиктеп турду. Кызды акырын колунан тартып, анын үлбүрөгөн эриндеринен, көзүнөн, чачынан өптү. Арсардын жүрөгү өрөпкөп, кабынан чыгып кетчүдөй дүкүлдөп согуп, ырахаттын туу чокусуна чыкты. Тээ бийик көк асманда калкып жүргөндөй башы айланып, бирок ошол баш айлануудан түгөнгүс бакыт алып, ушул мүнөттөрдүн түбөлүккө созулушун каалап, өзүн бүтүн бойдон Алмаздын эркине тапшырды. Кыздын бакытка балкаган абалын сезип, өзү да бакыттын, рахаттын туу чокусуна чыгып, кызды кумарын кандыра өпкүлөп, андан соң кучагына бекем кысып, сезимдерине асмандагы толуп турган ай күбө болуп көпкө турду Алмаз. Бирок убакыт өз ишин улантып, бир мүнөт да токтоп турган жок. Толуп турган ай бир убакта нурун жоготуп, томуктай булуттун артына жашынды. Заматта айлананы чулгап калган караңгылыктан эстерине келишти. Алмаз, биз кайтышыбыз керек го? Арсар акырын шыбырады. Ооба, кайтышыбыз керек. Бизди таң 6-да жолго чыгасыңар деген. Алмаз кызды дагы бир жолу көздөрүнөн өп, кучагынан бошотту. Экөө торуну минип кайра айылга бет алышты. Ой, деги барсыңбы? Сени издеп гүл ала болдум. Качып кеткенби деп ойлодум эле. Бол тез, машина кеткен калды. Аз жерден сенсиз кетип кала жаздады, деп барылдап кое берди. Баятан Алмазды издеп ора болгон Кубан. Алмаз отурары менен машине райондун борборун көздөй жол тартты. Ошол Алмаз кеткен күндөн көп өтпөй эле Арсардын энеси каза болуп калды. Ооруканадан эле анын өлүгүн алып келишти. Арсардын асманы аңтарылып, таянган тоосу кулап, тозоктун отуна тирүүлөй түшкөндөй болду. Жүрөгүн өйгөн кайгы аны көпкө эзди. Бул жашоодо энесин жоготуу кандай азап экенин өз башынан өткөрүп, ошондогу Алмаздын абалын эми жон териси менен сезип, экөөнүн тагдыры окшош болуп калганына таң калды. Арсар мектепти бүткөндө дароо окууга кетип калбаганын себеби да ошол энесинин оорусу болчу. Оорукчан энесин аяп, бир жылча болсо да жанында болуп, үй тирилигине кол кабыш кылайын деген ойдо айылда калган. Эми минтип энесинен да кол жууду. Энесинен айрылгандан бери күлбөй да калды. Кери элден кечке көр оокат менен алек болуп, кечинде чарчап өз бөлмөсүнө киргенде, баягы Алмаз берген жүрөкчөнү алаканына салып көпкө карап отурат. Бир гана Алмазды ойлогондо арманы арыла түшкөнсүйт. Ал аскерге кетип жатканда экөөнүн тоого барганын эстеп, өңүндө жылмаюу пайда болот. Ошондогу Алмаздын жылуулугун ушул азыр жанында тургандай сезип магдырайт. Кусалыгы артып, аны азыр эле көргүсү келет. Алмазды 8-класс окуп жүргөндө эле жакшы көрүп калган. Алмаз өзүнүн боюна дайым тыкан алып жүрө турган эле. Коюу кара чачтарын суулап,
өйдө тарап алса, кадимки эле Индиянын киносундагы жигиттериге окшоп калчу. Алмаз жөнүндө кыздар кеп кылып калса, тымыздын ичинен кызганып да жүрчү. Анын көп сүйлөгөн мүнөзү абдан жакчу. Кийин баягы 9-класстагы окуядан кийин Алмаз мектепти таштап салганда, аны көргүсү келип өтө сагынчу. Көчөдөн кокус көрүп каламбы деп, көчөгө чыкса элеңдеп, эки жагын каранып, анын караанын издечү. Ушинтип ойлору менен далайга алып урушуп, анан жүрөкчөнү сандыкка салып бекитет да, төшөгүнө кыйшая жатып, дагы далайга ойлордун ороосунан чыга албай жатып, кандай уктаганын өзү да сезбей калчу. Алмаз да аскерге келгенден бери ойлогон эле арсар. Адегенде аскердик жашоого көнө албай бир топ түйшөлдү. Бирок башкаларга караганда ал эрте көндү. Анын тоодо жүргөндө эрте туруп, жаанга, карга, бороонго карабай, мал артынан түшүп жүрүп, бышып калганынын ушул жерге пайдасы тийди. Башка жоокерлерге караганда ал да канча чыдамкай, чымыр, шамдагай. Аларда дегенде орустардын бир чоң шаарында 3 ай учебкадан өткөрүштү. Андан соң самолет менен Афганистанга келишти. Афганистандагы жашоого абдан таң калды Алмаз. Элдердин жашоосу илгерки революциядан мурунку жашоону элестетет. Боз чаңы буруксаган кунарсыз бир кыштактын четине келип орношушту. Кыштактагы адамдар аларга доспу же каспы так билүүгө эч мүмкүн эмес. Учурмасында шифери жок боз топурактан салынган жалпак үйлөрдө, кабактары эч качан ачылбаган, жашоодон эч жакшылык күтпөй калгандай болгон адамдар жашашат экен. Алмаз ушул жердин эмне мынчалык мааниси бар экенин түшүнө алган жок. Башынан эле Володя аттуу бир орус жигит менен ынак болуп калды. Алмаз бала кезинен эле орус тилин жакшы билчү. Жайкысын алардын айылына эс алууга орустар көп келе турган. Айылдын секелек балдары өрүк алмасын көтөрүп алышып ошолорго сатышат. Ошентип жүрүшүп эле орусчаны үйрөнүп алышчу. Кечки эс алууда тамга жөлөнүп арсар жөнүндө ойлонуп отурса, жанына Володя келди. «Сен эмнени эле мынча ойлоносуң?» деп сурады ал досунан. «Мен өзүмдүн сүйгөн кызымды ойлоп отурам. Ал мени күтөт болду экен». Алмаз: «А сен аны менен сүйлөшчү белең? Эгерде сүйлөшүп жүргөн болсоң, албетте күтөт». «Мен аны менен бир күн гана сүйлөштүм. Бирок ошол бир күн деле жетиштүү болду мага», деди Алмаз жылмайып. «А сен өзүңдүн Наташаң менен көпкө сүйлөштүңбү?» «О, мен аны менен дайыма кезикчүмүн. Ал экөөбүз бир группада окучубуз да». Володя да өз сүйгөнүн эстейгенде жылмайды. «Мына көрдүңбү, а мен болсом сүйгөн кызым менен бир жолу гана сүйлөшкөм». «Анан сен ошол бир жолу сүйлөшкөнүңдө эле сүйүп калдыңбы аны?» «Жок, мен аны андан 2 жыл мурун эле сүйүп калгам». «А эмне үчүн анда мурунтан эле кезиккен жоксуң ага?» «Мен аны чочутуп алуудан коркчумун. Сен билесиңби, биздин тоолук кыздар өтө эле тартынчак, уяң болушат. А менин Наташам болсо өтө эле шайыр тетирисинчи. Ал эч нерседен тартынбайт. Мен аны бир көргөндө эле сүйүп калгам. Экөөбүз ошондон баштап эле сүйлөшүп жүрчүбүз. Буюрса, мен бараарым менен күркүрөтө той өткөзүп үйлөнөбүз. Сени да чакырам биздин тойго. Келесиңби?» Володя Алмазды көзүнүн кыйыгы менен карап койду. «Албетте барам. Анан сен мен тойма келесиң. Ошондо биздин тоолорду көрөсүң. Биздин тоолор ушундай керемет кооз дейсиң. Эх, мен тоолорду да абдан сагындым». Алмаз: «Бул жерде деле жалаң тоолорго, анан сен эмнеге тоолорду сагынып атасың?» «О, бул жердеги тоолор таптакыр башкача тоолор. Бул тоолор биздин тоолорго эч окшобогон кунарсыз тоолор. А биздин тоолордо
карагай, чер, жапжашыл килемдей шибер, туптунук кашка суулар, жер жайнаган гүлдөр. Деги койчу, биздин тоолор шумдук кооз. Алмаз, ар кимге өз жери кымбат. Ушул боз чаңы асманга сапырылган талаалар менен кунарсыз тоолор ушул жердегилер үчүн табылгыс болсо керек. Володя бир сыр билген адамдай маанилүү карап койду Алмазды. Ооба, балким сеники туурадыр. Болбосо булар эмнеге ушул жер үчүн ушунча каршылык көрсөтүшөт? Себеби бул жер алардын мекени. Башкасын бирөө бербейт. Экөө тунжурап көпкө унчукпай калышты. Ошол күнү түнкүсүн да далайга чейин уктай албай ойлонуп жатты Алмаз. Биз эмне үчүн ушул жерде жүрөбүз? Бул согуштун кимге кереги бар? Тилектештиктин милдетин өтөгөнү келгенибиз чын болсо, жергиликтүү калк эмне үчүн бизди жек көрөт? Кичинесинен чоңуна чейин ичинен ызасы кайнап турат. Бизди бул жерге жибергендердин чыныгы максаты эмне? Бирин бири кубалап, биринен бири озгон ойлор жанына тынчтык бербей, көпкө чейин ар бери оодарылып атып, араң уктады Алмаз. Түшүндө тор атты көрдү. Атты минип алып, жайлоонун күнгөй бетине чаап бараткан экен. Тиги кырда энеси суп-сулуу болуп, аппак көйнөк кийип, Алмазды күтүп турат. Аңгыча кайдандыр бир шамаал келип, энесин куюндатып алып кетет. Алмаз энесине жете албай, торуну оңду-солду камчыланып, бетине урган шамаалга карабай кырга ашыгат. Энесин алып кеткен куюн ага жеткирбей көздөн кайын болгондо, Алмаз «Эне» деп бир бакырып алып ойгонуп кетти. Ойгонсо палатканын ичи, түш экенин далайда барып түшүндү. Эменем чын эле эч качан келбейби? Эмнеге? Көкүрөгүнө батпай еткен кусалыгы ээ бербей, көзүнөн жашы куюлду. Жаздыгын бетине басып алып, өксүп ыйлап алды. Кунарсыз күндөр күзгү жалбырактай көбүлүп, Алмаздын аскерге келгени 1 жылдан ашып кетти. Бир күнү Алмаздын мекенин, тоосун, арсарды сагынып чөгүп жүргөн көңүлүн ого бетер чөктүргөн бир окуя болду. Аскердик бөлүк жайгашкан чакан кыштакты 3 жоокер аралап бара жатышкан. Сержант Павлов күлкүлүү анекдоттордон айтып, баары убактылуу кайгы капаларын унутуп, шатыра шатман каткырып баратышты. Аңгыча алдыларынан бозала болуп чаңга оонап алган бир тестиер бала жүгүрүп чыкты. Бир колун койнуна катып алган баланын жүзүнөн Алмаз коркунучтун жышаанын сезип токтоп калды. Ушул көз ирмемде баланын койнунан суурулуп келе жаткан гранатты көрүп, «Жаткыла» деп кыйкырды. Алмаз көмкөрөсүнөн жалпдей жыгылды жерге. Ал аңгыча болбой «Баң» деген үн айлананы жаңыртты. Алмаздын кулагы тунуп калды. Асманга сапырылган чаң тумандай тарап, кайра жерге төшөлгөндө Алмаз акырын башын көтөрдү. Өзүнүн эч нерсе болбогонун түшүндү. Ары жакта тамга жөлөнүп отуруп калган Павловду көрүп жүрөгү түштү. Өлүп калганбы? Акырын туруп анын жанына барды. Бетине чачырап кеткен кан топурак менен жуурулуп, анын жүзү адам тааныгыс болуп калыптыр. Бирок Павлов аман эле экен. Анын бетине ар жакта сулк жаткан украин жигиттин каны чачыраптыр. Бир колу ийнинен жулунуп кеткен украин жигит жансыз экен. Бала гранатты алыс ыргытканга күчү жетпей калганбы, өзү да жабыр тартып, канга жуурулуп ар жакта жатат. Анын күбүрөнгөн үнүнөн тирүү экенин билишти. Алмаз баланын жанына басып барды. Атам үчүн, жоголгула бул жерден, деп шыбырады бала өз тилинде. Алмаздын жүрөгү аңтарылып кетти. Аңгыча артынан тытыраган автоматтын үнү чыкты. Бала бир нече жолу жерден өөдө көтөрүлүп барып, кайра түшүп,
денеси калбыр болуп тынчып калды. Алмаз эсине келип артын караса, автоматты кыса кармаган Павлов таштай катып калыптыр. Алмаз көргөн көзүнө ишенбей, заматта жер астын үстүн болуп, заманасы куурулуп кетти. Бул окуяга жаны кейген күн да оор булуттун артына жашынып, айлананы күңүрт каптап калды. Адамдардын ушунчалык акылсыздыгына жаратылыштын да жаны кейип, ооруп тургандай болду. Ошол окуядан кийин Алмаз оорулуу болуп калды. Демек, согуш дегениң ушул экен го. Келгенден бери тынч эле жашап жүргөндүктөн Афганистанда кан күйгөн согуш жүрүп атыптыр деген кептер жөн эле го деп ойлоп калчу кээде. Башкалардын окуяларын укканда эмнегедир ишенип ишенбей, эмнеге анда биз тынч эле жүрөбүз деп ойлочу. Жашоосунда биринчи жолу ажал менен бет маңдай кезиккени ушул болду. Согуш эч кимди аябай турбайбы? Басса турса көз алдынан канга жуурулган баланын элеси, бир кол жок жансыз жаткан жолдошунун элеси кетпейт. Тамакада табит тартпайт. Түрмөктөшкөн түйү жок ойлор эзет. Эмнеге? Ал оюнда баланы да, жоокерди да бейкүнөө каза болду деп ойлойт. Бирок эмне үчүн? Алардын өлүмүнүн кимге пайдасы бар? Тээ жогору жакта отуруп алышып, 10 күлүнүн бири ачыла элек жаш балдарды өлүмгө жумшагандардын максаты эмнеде? Тамга жөлөнүп, ойлоп отурган Алмаз Володянын жанына басып келгенин да байкабай калды. Досунун кайгысын кантип бөлүшөөрүн билбей, ал да бушайман болуп жүргөн. Деги эле ал жалгыз гана досунун кайгы эмес, баардыгынын кайгысы экенин ал жакшы түшүнчү. Өлгөн жоокердин ордунда алардын кимиси да болсо болуп калышы мүмкүн эле да. Алмаз, кайгыны ой менен жеңе албайсың. Болоору болду. Алдыда мындан да жаман окуялар болуп калаарын унутпа. Володя Алмазды оюнан бөлгүсү келди. Жетишет, болду. Мен мындай согушту каалабайм. Ордунан ыргып турган Алмаз автоматын ыргытып жиберип, жин урган немедей жүгүрүп жөнөдү. Токто, Алмаз! Володя артынан жүгүрдү. Аңгыча Алмаз бурула калып, Володяны ыргыта чапты. Володя кулап түшкөн жеринен дароо тура калып, Алмаздын жолун тороду. Тур дейм мындай. Мен мындай согушту каалабайм. Мен көзүм көргөн жакка кетем. Анан эмне болсо ошо болсун. Болбосо атып сал мени, деп бакырды. Ары жактан жете келген жоокерлер Алмазды араңдан зорго басышты. Жаратылышынан карылуу жигитке каны кайнап чыкканда күчүнө күч кошулуп, 5-6 оонун айласын кетирип жиберди. Эгерде Алмазды тынчытпаса, чоң окуя болуп кетээрин жакшы түшүнгөн Володя аны таалуу жерге кундак менен бир салды. Алмаз эсин жоготуп жыгылды. Алам киче болгон жок. Бул кичинекей окуя болбой эле чоң чууга айланды. Капитан Волков жоокер Акматовдун жоопко тартылышын талап кылды. Совет өкмөтүнүн саясатына каршы чыгып, жоокерлер арасында чуу салды деп айыптады. Полктун жетекчиси полковник Степановго рапорт менен кайрылды. Алмазды штабка чакыртышты. Полковник Степанов маңдайында турган жоокерди көпкө карады да күтүлбөгөн суроо берди. Акматов, сен Кыргызстандын кайсы жеринен болосуң? Полковниктен башканы күткөн Алмаз бир саам үндөбөй карап калды. Тигинин тамашалабай эле турганын көргөндө Ысык көлдөн болом, деп ордунан тура алды. Отура бер. Полковник колун жаңсады. Атаң барбы? Атам бар, энем каза болуп калган. Канча бир туугансың? 3-өбүзбүз. Акматов, сен жаман ишке кабылыптырсың. Өгүнкү сенин жоругуңду чыккынчылык катары бааласа болорун түшүндүң беле? Полковник Алмазга тике карады. Жок, жолдош полковник. Алмаз чынын айтты. Анын көзүнөн чынын айтып атканын сезди полковник. А эгерде түшүнгөн болсоң,
ошондой кылат белең? Ооба. Алмаз так албай жооп берди. Полковник ойлонуп калды. А сен тайманбас экенсиң. Полковник баа бергендей карап койду. Мен жоокерлердин ошонусун жактырам, деди. Алмаз үндөбөдү. Полковник ордунан туруп терезе тушка барды. Айтчы, Акматов, сен эмне үчүн бул согушка катышкың келбейт? Тетири карап турган тейден суроо берди полковник. Себеби мен эмне үчүн согушуп атканыбызды билбейм, түшүнбөйм, деп жооп берди Алмаз. Жүйөлүү себеп. Полковник оор үшкүрүп алды. Мен да ошондой деп ойлойм. Билгиң келсе, Акматов, мени бул жака жиберип жатышканда мен таптакыр башкача ойдо элем. Эми болсо... Полковник сөзүнүн аягын жутту. Биздин элде эки дөө кагышса, ортосунда кара чымын кырылат деген кеп бар. Балким ошондой болуп жүрбөсүн. Алмаз полковникти суроолуу карады. Полковник ордуна келип отурду. Жакшы кеп экен, таамай айтылыптыр. Акматов, сен кандай деп ойлойсуң? Улуу ата мекендик согуштан бул согуштун эмне айырмасы бар? Абдан чоң айырмасы бар. Ал согушта кимдин иши акыйкат экени айдан ачык болчу. Биздин мекенибизге баскынчылар кирип келишкен. Ал эми бул жерде болсо куюшканга кыпчылгандай абалдабыз. Бейкүнөө адамдар биз тараптан да, тигилер тараптан да өлүп атышат. Деги биз кимге жардам берип атканыбызды түшүнбөйм такыр. Алмаз үнүнүн бийиктеп кеткенин сезбей калды. Полковник унчукпай угуп отурду. Акматов, мен сени Союзга жөнөтүп жиберүүгө көмөктөшөйүн, макулсуңбу? Деп сурады. Иштин мындай жака бурулуп кетээрин ойлобогон Алмаз буйдалып калды. Жок, жолдош полковник, таптакыр каршымын. Мен бул жерден кетпейм, бирок бир да душман өлтүрбөйм. Ажалым жетсе өзүм өлөрмүн, бирок өзүм эч кимди өлтүрбөйм. Мен коркок эмесмин. Ошондой дечи, эмнеге бир да душман өлтүрбөйсүң? Себеби мен алардын менин душмандарым экенине көзүм жетпейт. Кантип тез тиер бала менин душманым болсун? Алмаздын көз алдына жанын жай алдырбай кубалап жүргөн баланын көз карашы тартылды. Акыр аягы кайрамашка бир өлүмдечи? Акматов, мен сени түшүндүм. Сенин ордуңда болгондо мен да ушул жерде акыр аягына чейин калмакмын. Экөөбүз тең мекен алдындагы жоокерлик парзыбызды өтүп жатабыз да. Калганын убакыттар азалар. Сен бошсуң, Акматов, бара бер, деди полковник Алмазды муңдуу карап. Жолдош полковник, мүмкүн болсо бир суроо. Бере бер. Капитан менин жазалоону кайра талап кылсачы, андан көрө азыр эле аны мага кой. Капитан менен мен өзүм сүйлөшөм, деди полковник. Рахмат, жолдош полковник, аман болуңуз. Алмаз полковникти кучагына кысып жибергиси келди. Бирок аскердик тартип ага жол бермек эмес. Ордунан туруп полковникке честь берди да чыгып кетти. Ошол күндөн тартып Алмаз өлүм жөнүндө таптакыр ойлобой калды. Анын жазаланбай калганына кубанган Володя мурдагыдан да жакын болуп жанынан чыкпайт. Бир аз колдору ошой калса эле, экөөнүн сөзү мекенинде калган сүйгөн кыздары жөнүндө. Балким өлүп калсам, сөөгүмдү цинктелген кутуга салып мекениме жөнөтүп жиберишет. Анан арсар көчөдөн бирөөлөрдөн менин өлүмүм жөнүндө угат. Эл көзүнө сыр бербегени менен үйүнө келип алып боздоп ыйлайт го, деп ойлойт. Балким тирүү калсамчы? Ал мени күтүп жүрөт болду экен, же оюнун аягына чыгуудан коркот. Андан көрө чын эле өлүп калсам, эч болбосо арсардын жүрөгүндө түбөлүк жашайт белем. Ошентип Алмаз ажалды издеп, ажал андан качып жүрдү. Душмандар менен бир нече жолу кыска кагылыштар болду. Бирок Алмаздардын бөлүгүнөн бир да жоокер каза болгон жок. Башка жактагылар жөнүндө ар кандай кептерди угуп калышат. Бир күнү Володя Алмазга полковник Степановдун кетип жатканын айтты.
Муну укканда Алмаз оор жоготууга учураган кишидей мүңкүрөй түштү. Анын эмне себеп менен кетип жатканын билүүгө мүмкүнчүлүгү болбой калды. Ошол күнү алардын кошунун башка жакка которууга буйрук келди. Арадан бир топ убакыт өткөндөн кийин гана полковник Степановдун иши начар экен деген каңшаарды укту. Эми полковник аскердик трибуналга туш болбосо экен деп Алмаздын каңырыгы түтөп кетти. Арсардын үйтү акырындык менен мокуп баратты. Убакыт баардыгына давагер болот деген чын го. Тагдырына моюн сунуп, эми энесин көп ойлой бербей, бөбөктөрүн жакшылап багууну ойлоп калды. Атасы да энесинен кийин боюн таштап, мурдагыдай иштей албай жүүнү бошоп калды. Эми баардык түйшүк Арсардын мойнунда болуп, чыйыр албаса болбосун түшүндү. Бир гана Сауле жеңеси менен сүйлөшөт. Жеңеси кызга өтө жакын. Анын көз карашынан жараты айыгып келатканын байкады келин. Кайын сиңдисинин көңүлүн бир аз болсо да көтөрүүнү чечип: "Кызыке, мен сага бир нерсе айтсам таарынбайсыңбы?" деп сурады бир күнү. "Жок жеңе, эмнеге таарынмак элем, айта бериңиз", деди Арсар жеңесине жылмайып. "Биздин айылга жаңы агроном бала келбеди беле, билесиңби?" Жеңеси шектүү жылмайды. "Укканым бар, бирок көрө элекмин." "Кызыке, ошол жигит өгүнү мага кезигип, кайын сиңдиңди мен менен тааныштыр дейт." Жеңеси калп эле бетин чымчып койду. Ал мени кайдан көрүп жүрөт экен?" "Кайдан көргөнүн ким билет, көргөн го. Аябай жактырып калдым дейт. Таанышып көрбөйсүңбү кызыке? Ал аябай жөндүү жердин баласы дешет го, коңшу айылдык эле экен го өзү." "Жеңе, мага жигиттин азыр кереги жок. Эгерде дагы бир жолу кезиксе ошентип айтып коюңуз." Арсар кесий жооп берди. Кайын сиңдисинин чорт кыялын билген жеңеси сестенди. "Мейли кызыке, ошентсе ошентейин. Бирок сен аны менен бир жолу сүйлөшүп көрсөң болмок." "Жеңе, мен айттым го, мага жигиттин кереги жок. Менин күткөн кишим бар." Арсар бул сөздү биротоло токтоткусу келип, сырын айтып салды. "Апей, ошондой беле?" Жеңеси жалдырап карап калды. "Кызыке, анан эмне ушул убакка чейин айткан жоксуң сен мага?" "Жеңе, учуру келбесе эле мен кантип айтат элем сизге? Мына эми айтып атам го. Мага ар кимди кудалаганыңызды коюңуз. Менин сүйлөшкөн жигитим бар." Айтаарын айтып алып, Арсар уялып кетти. Анын жүзү албырып, жүрөгү дүкүлдөп чыкты. Ал бактылуу жигит ким өзү? Кана айтчы карагым." Жеңеси Арсардын жанына келип, аны белинен кучактады. "Жеңе, а сиз эч кимге айтпайсызбы?" "Ой, өлүп кетейин. Эч кимге айтпайм. Мен сенин сырыңды качан бирөөнүн айтчу элем." Жеңеси калп таарынып оозун чурмуйтту. "Алмаз, менин күткөн жигитим Алмаз. Ал азыр аскерде, буюрса күздө келет", деди Арсар энтигип. "Алмаз? Кайсы Алмаз? Тиги Сүлөөк акемдин баласыбы?" "Ооба, ошол жеңе. Бирөөңө айтсаңыз өмүр бою таарынам." "Жок кызыке, мен эч кимге айтпайм. Мен сен үчүн кубанычтамын. Мен сени жигит менен сүйлөшкөдөй боло элек деп жүрсөм." "Жеңе, тиги агрономго катуу эле айтып коюңуз, мага экинчи сөз айттырбасын." "Жарайт кызыке, мен эми аны сен жакты кара кыз кылам." Жеңеси Арсарды бетинен чоп эткизип өөп койду. Бирок агроном оңой эле багынган жок. Арсарды аңдып, куру шылтоолор менен алардын үйүнө байма-бай келчү болду. Арсар аны бир көргөндө эле ренжип калды. "Бул бир шылуун неме көрүнөт, эмне эле биздикине келип атат?" деп кыжырданды ичинен. Бирок тагдыр ага күтүлбөгөн окуя камдап койду. Атасын пенсияга чыгарууга документтерин даярдап, райондун борборуна барган Арсар ойдо жок жерден Сабырбекке кезикти.
Күн кештеп калгандыктан автобус келер келбеси белгисиз болуп санаркап турган. Ошентсе да ушул Сабырбекке кайрылгысы келген жок. Чоң кыз, келиңиз ала кетейин, эми автобус келерин Кудай билет, деп жылмаңдаган жигитке таптакыр каршы болду. Сабырбек кетмиш болуп ар жактан аңдып турду далайга. Бекетте эли аягы суюлуп, күүгүм кире баштады жерге. Арсар эми чындап кабатыр боло баштады. Кап жанакы неме менен кете бербей деп ойлогуча болбой, Сабырбек кайра машинасы менен алдында пайда болуп калды. Ой, дагы эле кете элексиңби? Сабырбек калп анткорсуду. Кел эми отур, ала кетейин. Мен автобус менен эле кетем. Арсар кесе жооп берди. Автобус эми келбейт, ушул жерге түнөмөк белең. Кел отур, ала кетейин. Коркпо, мен тиштеп албайм. Сабырбек акедей асылды. Арсар ойлонуп калды. Чын эле эми автобус келбесе ушул жерге түнөмөк беле. А сиз жана эле кеттим дебедиңиз беле? Эмнеге кайра келип калдыңыз? Деп сурады Арсар шексинип. Мен бир кагаздарымды унутуп калыптырмын. Ошон үчүн кайра келдим. Ырас эле келген турбаймбы? Кел отур. Сабырбек машиненин эшигин ачып жылмайды. Өңү жылма болгон менен эмнегедир кишиге жагымсыз неме экен. Арсар ичиркенип алды. Бирок отурууга аргасыз болду. Жолдо ката жойпуланып, ар нерсени сүйлөп, Арсарды сөзгө тарткысы келди Сабырбектин. Арсар анын сөздөрүнө кыска жооп берип, сүйлөшүүгө көңүлү жоктугун билдирип отурду. Райондун борбору менен айылдын ортосу 1 сааттан ашык жол. Тезирээк жетсек экен деп тынчсызданып, терезени улам карайт. Бир убакта машине жүткүнүп барып токтоп калды. Арсар Сабырбекти суроолуу карады. Ой, эмне болуп кетти? Май түгөндүбү? Машине эмнеге токтоп калганын Сабырбек өзү да түшүнгөн жок. Түшө калып, капотту ачып, бир нерсе кылып, кайра отуруп, от алдырса машина жүргөн жок. Айласы түгөнүп, Арсарга күнөөлүү жылмайды. Азыр оңолот машине, деп кайра капот касылды. Ошол учурда анын мээсине бир ой келе калды. Калп эле бир нерселерин чукуламыш болуп көпкө турду. Арсардын жүрөгү опкоолжуп, жаны тынч албай, улам коюланып кирип келе жаткан караңгылыкты карап турду. Деги качан оңолот мунусу? Сабырбек машинени кайра от алдырып көрдү. Машине бир аз дыркылдап туруп, өчүп калды кайра. Ал жини менен колундагы чүпүрөктү машиненин рулуна бир урду. Иттики, бул эмне болуп атат деги? Машинеден түшүп, аны артынан түртүп, жолдон обочуроок жерге койду. Арсар эмне болуп атканын түшүнбөй отура берди. Сабырбек кайра машинага отурду. Эмне болгонун түшүнбөй атам. Бул машинени жаңы эле алгам. Өзүм да жакшы билбейм кантип оңдошту. Бир аз отура туралы. Балким тааныш бирөөлөр өтүп калабы. Болбосо сени башка машинеге салып жиберейин, деди кейиштүү. Арсар эмне дээрин билбей унчуккан жок. Айлананын караңгы чулгап, машинелер бирин-серин эле өтүп жатты. Сабырбек терезеге үңүлүп, тааныштарын издеп аткан киши болуп отурду. Өзүнүн арам оюн ишке ашыргысы келип, Сабырбек эптеп убакытты чоюп атканын сезген жок Арсар. Бир убакта чыдамы кетти кыздын. Мен жолго чыгып жол тосоюн, болбосо бүгүн үйгө жетпей калам го, атам кабатыр болот, деди. Мейли, тоссо тосуп көрөлү, мен да чыгайын. Сабырбек кошо чыкты. Бирок жолдогу машинелердин аягы суюлуп, бир-экөө токтобой кетти. Ала жайдын күнү болгон менен түнкүсүн аба суук эле болот экен. Жеңил көйнөкчөн Арсар ушуп кетти. Сен машинага кирип отуруп тур, мен эле тосоюн. Сабырбек калп жылмайды. Бир аз жылынбасам үшүп кеттим. Арсар машинеге кирип отурду. Бир аздан соң Сабырбек да кирди машинеге. Ички жана күн кайнап атты эле, эми суук болуп атканын кара. Эки ийнин ушаламыш болуп койду. Бирөө жарым чыгып калар, кан жол эмеспи?
кабатыр болбо деп жооткотуп койду Арсарды. Кап, атам сарсанаа болуп атат го, эртерээк эле чыксам болмок экен. Арсар кеч калганына кейип, бирок айласы кыруу отурду. Сабырбек кайдан жайдан сууруп чыкканы белгисиз бир вино алып чыкты. Бир аз жылынбасак болбойт го. Арсарды карап, маңдайындагы алтын тиштерин кашкайтып жылмайды. Жок, мен ичпейм, рахмат, деди Арсар. Ой, бул өзү ичимдик деле эмес, мына болгону 11 градус. Буга мас болуп деле калбайбыз, бирок бир аз жылытат, деди Сабырбек жандалбастап. Жок, рахмат, мен ичпейм. Өмүрүмдө вино ичип көргөн эмесмин. Арсар караманча каршы болду. Сабырбек стакандын түбүнө бир аз куюп, кызга сунду. Мен айтып атам го, мындан эч нерсе болбойт. Бул сок сыяктуу эле. Эгерде ичпесең жол тоспой кой аманда, деп оюнчундан коркутту. Жок, мен ичпейм. Тоспосоңуз мен өзүм эле тосом, деди Арсар. Бул өтө текебер неме го деп ойлоду Сабырбек ичинен. Шашпа, эми сени колдон чыгарып жиберсем, ит болбоймунбу? Мейли, ичпесең ичпей эле кой. Жөн эле бир уурта боз тийип койчу, сунган колду суутпай, деди Сабырбек таарынгансып. Болуптур, бир эле ууртап берейин. Арсар тигинин сунган колумду суутпа дегенинен уялып кетти. Стаканды колуна алып, бир ууртайын дегиче Сабырбек анын колун бекем кысып, стакандагы винону Арсардын оозуна куюп жиберди. Арсар какап-чакап чоң ууртап алды. Бул эмне кылганыңыз? Жини менен стаканды ыргытып жиберди. Сабырбектин өңү заматта өзгөрүп, көздөрүнүн чаары чыгып калыптыр. Аны көрүп Арсардын жүрөгү түштү. Ал эсине келгиче болбой, Сабырбек аны жулкулдата кучагына кысты. Келчи бери мага. Канчадан бери суу сатып жүрөсүң деги. Сен эмне, кол тийгисин эмессиңби? Деп кыздын каршы болгонуна болбой, аны аймалап жиберди. Кое бер дейм. Болбосо азыр же сен өлөсүң, же мен өлөм. Арсар Сабырбектин кучагынан бошонууга аракет кылды. Бирок тиги канча кылса эркек да. Анын кучагынан бошотмок тургай, ого өтер катуу кысып өпкүлөй берди. Вино денесине тарап, Арсардын башы айлана баштады. Денеси акылына баш ийбей, колдорунун алы кетип, эмнегедир эркине каршы уйкусу келе баштады. Айлананын баары көчүп, көздөрүн канчалык чоң ачууга аракет кылса да ача албай баратты. Сабырбек да өзүнө өзү жооп бере албай, козголуп калган делебесин тыя албай, кызды арыдан бери жулмалап чечинте баштады. Арсар таптакыр каршылык көрсөтүүгө жөндөмү жок, сулук жыгылып калды. Сабырбек виного уктаткан дары кошуп, жана эле ушуга даярданып койгон. Дарынын күчү ишин кылып, Арсар уктап калды. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписация баскычын басууну унутпаңыздар.